Анан жакшыраак аял алам деп ойлобогула. Жакшы аял таппайсыңар, жаман аял да таппайсыңар. Мен ушунчалык жаман аялым келет деп издесеңер да таппайсыңар. Себеби дүйнөдө 9 түрлүү аял, 9 түрлүү эркек бар да. Ким кимге татыктуу болсо ошого эле үйлөнөт. Куранда деле айтып атпайбы Алла Таала. Жакшысын жакшыга жолуктурам, жаман жолуктура. Ошол жакшы аял алгың келсе өзүң эле жакшы болуп кой, болду үйлөн. Мисалы көп балдар мындай жакшы аял издеп жүрө беришет да. Мен айтам да, бир кыздар келип калганда магачы, бирөө 35-те, бирөө 40-та, бирөө 32-де, үчөө тең ажырашкан. Анан биз күйөөгө тиелип атабыз, дем салып бериңизчи, сиз дем салганда күйөөгө тиіп атышыптыр, үйлөнүп атышыптыр деп ушуна келип калышты да. Анан мен айттым да, силер тие бергиле, эмне кыйналып атасыңар дедим да. Десем, мен жакпай атат балдар дейт да. Силер өзүңөрдү карабайсыңар дедим да. Канчадасыңар? 32-де, 35-те. Мисалында мен силерди мынтип элестетем дедим да. Чөнтөгүңөргө 10 000 доллар салып алып, авторынокко барып алып, 40 000 долларлык машинаны алам деп атасыңар да. Ала албайсыңар аны. 10 000 долларлык машинаны ала бер. Бирөө замшы чыктып атабы? Тии болду. Кара тии болду. Өзүң возрастыңды, состоянияңды карабай эле анан жакшы боло издеп. Эркектер да ошондой да. Өзү күнөө кылат, эч кимге көргөзбөй. Анан баягы жакшы кызды издей берет да, жакшы кыз жолукпайт. Качан өзүң таза болуп, өзүң күнөөң жок болуп, жакшы жашап баштаганда анан жолугат. Ошон үчүн жакшы аял алам десеңер, өзүңөр жакшы болгула. Болду ошол эле. Секрет деле жок да. Аллахтан суранып караш керек да. 4 түрлүү аял бар дейт го пайгамбарыбыз Мухаммад. Ыймандуу, акылдуу, бай, анан элге таанымал. Ошонун ыймандуусун албасаң утуласың деген да. Ошончо ыймандуу аял издегиле, өзүңөр да ыймандуу болуп аракет кыла болду.